Пиво или водка? Пиво. Соттун жардамчысы. Саламатсыздарбы, коомдук биринчи каналда телегүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта мас абалында унаа башкарып жүргөн жеринен кармалып, бирок Чүй облусуна караштуу Аламедин райондук сотунун жардамчысы экендигин белгилөө менен мыйзам чегинен жоопкерчиликке тартылбай чыгып кеткиси келген айдоочу тууралуу жана башка жол кыймылдарындагы ар кандай окуялар тууралуу тааныштырабыз. Бул Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа катуу ылдамдык менен бара жаткандыктан аны инспекторлор текшерип коюуну туура көрүшкөн. Жыйынтыгында айдоочудан спирт ичимдигинин жыты аралыктан жыттанып жаткандыктан аны наркология борборуна алып барып текшерүүгө туура келген. Бул жайга келгенде айдоочу спирт ичимдигин ичкендигин ачык эле моюндап, бардык тийиштүү кагаздарга кол коюп берди. Тагыраагы тийиштүү экспертизадан өткөн жок. Мындан улам айдоочунун унаасы айып короосуна киргизилмей болду. Наркология борборунан чыгып келе жатканда айдоочу өзүн Чүй облусуна караштуу Аламедин райондук сотунун жардамчысы экендигин белгилеп, эфирден чыгарбай жана инспекторлордун мыйзам чегинде чара колдонуусуна кийлигишип берүүнү өтүндү. Албетте, бул мыйзамсыз кадам деп эсептелинет. Кандай кылабыз, Темирлан? Жардам берип койчу, суранчы. Сот аткаруучунун жардамчысы жагандай. Сот аткаруучу эмесмин, соттун жардамчысы. Соттун жардамчысы. Айып короосуна келгенде да айдоочу инспекторлордун автоунаасына олтуруп алып, ага карата чара колдонбоону эскертти. Бирок бардыгы мыйзам чегинде болуп, 17.500 сом өлчөмүндөгү айып салынды. Пожалуйста, жигиттер. Акыркы сураныч. Атын эмне? Атын эмне? Талант немечи? Өзүң жумушуң ушу да мыйзамдуулук жагында да чынбы? Мындай вопрос. Мыйзам боюнча мен только мыйзам боюнча иштейм. Мен. Бирок Хорошо, аябай жакшы кишилерди. Хорошо, окусаң. Мыйзам боюнча иштейм деп атасың? Мыйзамга баш ийип, инспекторлор айтканды кылып колун коюп берип. Жигиттер, бир сурач, первый, последний раз. Болбойт. Кимдир айткандан кийин ким дейсиз? Мас абалында унаа башкарып, өзүнүн жана өзгөнүн өмүрүн тобокелчиликке кириптир кылып жаткан бул соттун жардамчысымын деген жаранга карата көрүүчүлөр өздөрү чечим чыгарат. Уже bir saat sonra Teobayt alışıyor. Ne oldu? Просто неде 5-6 бала ызылдашып атканда нер баштады. Ана айттык, машина тийип кетпедиби? Жүргөн машина терезе тийип кетти, нер бар. Ыз жол болот дедик да бизче. Деп тияка сүрүп чыгарып койгонбуз. Ана жителдер айтты, эмне жакта ыз жол болот күндө депчи. Ана ыз жол болот деп 5-6 бала машина тийип кетпеси деп биз айттык. Ошо кетти. Ичитинчи эле? Ичти, анда өзүбүз алып кетти. Неге? Мына сен границаң маяк байке мындай анан ичинде деле эч ким деле жок просто. Ачык айтканда Кыргыз мамлекетинин жарандыгы экенсиз. Ал эми бул эс алуу жайы түнү менен айланада жашаган көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына уйку бербей, музыкасы күчөп тургандыгынан улам патрулдук милиция кызматкерлери келген. Албетте, жергиликтүүлөрдүн чакыруусу менен. Бирок бул жайды тейлеген коопсуздук кызматкери жана администратору инспекторлорду ичкери киргизбей жатышкан экен. Биринчи жолу көрүп атасыз, туурабы? Эстерге ишин албай кечирип койгон. Жок, андай болбойт. Что бул удостовериться, бир сотрудник кириш керек да, бир карап чыгыш керек. Хорошо, сотрудникке без проблем, бирок камера. Без камера. Камерага эмнеге болбойт? Жок, бурат сен Часто мен уктуруң сен. Коомдук жай болот. Алып кетпесин. Журналистика камера жөнүндө айтып берейин. Кыргыз Республикасынын журналистикалык профессияны коргоонун 4-биренүүсү бар. Ал жерде татынакай жазып турат, коомдук жайларда журналист өзүнүн жумушун алып барууга укуктуу деп. Мен мисалы журналистмин, коомдук телеөрүү корпорациясында иштейм. Атым Темирлан Сейитбеков. Мына өзүм сизге удостоверениемди көрсөтүп, журналист экенин Анан биз патрулдук милиция кызматкерлери менен кошо чогуу иш алып барып жатабыз. Булар эмне иш алып барса, эмне кылса бүт барып биз чагылдырууга
ички иштер министрлиги менен кошо бекитилген 1 жылдык аккредитациянын негизинде иш алып барып атабыз. Андыктан сиздер бизди киргизбей койгон мүмкүнчүлүгүңөр дагы жок. Себеп дегенде бул жак коомдук жай. Коомдук болгондугу үчүн ошо элдерди тейлеп жатасыздар, элдер сиздерден кирип көңүл ачып атат, жана башка деген. Жок, мындай бул суроого мен жооп берейин. Кирүүгө укпайт. Биз айткан жокпуз, кирүүгө болбойт деп айткан жокпуз. Кирсин, пожалуйста, кирсин, без камера кирсин. Бияктан өзүм сотрудник кылып. Биз камерасы жок жумушка болбойбуз. Жок, жумушка болот, бирок сырт капчыктарына жооп бере. Хорошо, байкез. Ошондо Кыргыз Республикасынын жанагы мыйзамына каршысыздар. Ооба же жок эле деп. Ооба же жок. Каршы эмеспи? Каршы эмес. Каршы болууда мен Кыргыз зачем жүрөм Кыргызстанда? Жок, байке атыңыз. Каршы эмессиз. Каршы эмесмин. Анда киргиз. Анда без камера. Камера жок жумуш болбойт да. Биз телевидениеда иштеп койдум. Мен газетчик болсом бир жөн, же сайтта иштесем бир жөн. Мен коомдук теле берүү корпорациясында иштеп. Биз эмне кылып атабыз берди? Жок, мен сизди иштебей Сиздин кызматыңыз эмне байке? Менин кызматым бул. Территория безопасности. Биз өзүбүз ичинде эмне болгонун өзүбүз обслуживать этебиз биякта. Охрананын үстүнөн карайбыз. Всё, в данный момент Анан журналисттер коопсуз бир нерсе көрсөтүп атабызбы? жок, коп нерсе, бизде эч нерсе болгон жок. Жок, мен негизи коопсуз бир нерсе көрсөтүп атабы? Көрсөткөн жок. Сиз анда булардын жумушуна тоскоол берип атасыз. Сиздин Жүздөн түз кызматыңыз коопсуздукту кароош, туурабы? Болгон территориянын ичинде, туурабы? Аймактын ичинде. Ичин сыртында, короодо коопсуздукту кароо, туурабы? Коопсуздукту карайсыздар сиз. В данный момент ушул тапта журналисттер сизге тоскоол жаратып атабы? Коопсуздукка коркунуч келтирип атабы? Биз келтирип атабыз. Жок, мен сизге суроо берип турмун. Жок, келтирген жок, бирок. Келтирген жок, бирок сиз жумушуна тоскоол жаратып атасыз, туурабы? Бирок тарсына шлагбаумдан аттап келди, 50 метр келди, бирок дальше ичине чейин болбойт. Себеп Кайсыл жерде жанып турат болбойт. Көрсөтүп бере аласызбы? администратор алып турган администратор. Хорошо. Распоряжение бар. Кайсы распоряжение бар, көрсөтүп коюшпу? Менде личный руководство. Мен наемный сотрудник. Бул деген сенин үйүң эмес, бул корон эмес, бул частный собственность, выделено под общественность. Ичи тынчып кеткен Коомдук жай. түшүнүктүү анда биз жаңы эле бул вакилдерге Кыргыз Республикасынын мыйзамы жөнүндө мен түшүндүрмө бердим да. Айттык. Жок, айттык. Ага ошол бул жактан ички өздөрүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамынан жогору экен да. Роялдын администрациясы өздөрүнүн мыйзам. Сиздер болсо бербей атпайсыздарбы? Ошол эле да, ошол эле сөз. Өзү жооп берет. Мен коопсуздукту карайм. Опергруппаны чакыр дагы, мэриям чакыр. Өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Эмнеге? Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Билип алалы. Тааныштырбайсызбы? Анда фонарикти өчүрсүң. Байке. Өзүңүз тааныштырбайсызбы? Кайсыл организм болсуздар? Охрана агентство патруль. Атыңызды айтып атасыз? Жок деген. Атыңызды. Жок деген. Группаны чакырдың? Сиздин кызмат тобунузда турасызбы? Мисалы мен өзүм аты жөнүндө айттым, удостоверениемди көрсөттүм. Сиз да ошентип коесузбу? Брат, ары алып койчу дейт камера. Ага, эмне кылып атасыз? Жок, мага тартпай эле койчу мен. Ары бери болуп туруп инспекторлордун бири кирип музыканы тынчтандырып чыгышты. Ал эми патруль аталышындагы коопсуздук кызматкери жана бул жайдын администратору биз берген суроолорго так жооп бере алышкан жок. Муну мыйзамды билсе да, билгиси келбегендик деп баалоого болот. Жанагы мыйзамга каршысыздар. Ооба же жок эле деп.